Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Ötkönki temamız olay. Tamak içүүnүн, tamaqtanуунун adepleri деген темага келгенбиz. Ушул hadisти аяттарды айтканбыз, hadis айтканбыз. Эми кийинки hadisтерди айтып, андан ары адебине киришип кетели. Muttafaqun aleyh, İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. Abi Mas'ud el-Badri radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadis. Da'a raculun en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem li ta'amin. Peygamber Muhammed aleyhissalam'dı bir kişi tamak jasap, 5 kişiге ылайыктап tamak jasap çakırat. 5 kişiге ылайыктап atayın tamak jasayt, bирок 5 эле кишиге жете турган. Анан ошентип фатабиахум раджулун, bir kişi ээрчип келет. Пайгамбар Muhammed aleyhissalam'ды ээрчи болот. Anan falamma balagal baba, eşke jetip gelgende qala lahun nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Muhammed aleyhissalam üydün iyesine qayrılıp mınday deydi. İnna hada tabi'ana fa in şi'ta en ta'zana lehu ve in şi'ta raja'a. Bul kişi biz menen koşa gelip kaldı. Makul desen giret. Egerde yok desen hazır kete beret deydi. Mana ушундай пайгамбар ачык эле айткан. Ошон үчүн бирөөнү конокко чакырганда уялбай эле ачык эле айта берсе болот. 3 киши болуп келиңиздер, же болсо 4 киши болуп, же 10 киши болуп, же 20 киши болуп, же болсо бир койдун жилигин тараткыдай кылып чакпай 12 киши болуп дешиңиз мүмкүн. Же болбосо 50 киши дешиңиз мүмкүн, 100 киши так санын айтып койсоңуз боло берет. Анткени ар бир адамдын өзүнүн чамасына жараша бар. Журканыга карап бутуңду сундуртпайбы? Ар бир адамдын өзүнүн чамасы бар. Шарты бар. Ошон үчүн 2 киши болсо 2 киши, 5 киши болсо 5 киши иши кылып келе бериңиздер деп коюп, анан үйүңүздө шартты эптештире албай калсаңыз, кыйналып калбашыңыз керек. Ачык эле айтып, тактап даана ала беле. Саат мынчада, кечикпей келиңиздер. Айталы, сизди саат 10го чакырса, 12де дагы башка бирөөнү чакырышы мүмкүн. Саат 3дө дагы башка бирөөнү чакырышы мүмкүн. Айтылган убактан кечикпей барып, баягы кыргызда муну да сонун айткан. Конок bir келип сүйүндүрсө, кетип андан да сүйүндүрөт дейт. Чында ойлогон коногуңуз келип калса, кандай кубанасыз? Баягы кишилериз келди да. Баягы атайын ниет кылган, bir арнап койгон тамак ашыңызды бересиз, тамактанышат. Анан өзүнүн убагында кетип калса, дагы сүйүнөсүз. Ошон үчүн кыргыз кыскартып айткан. Конок bir келип сүйүндүрсө, кетип андан да сүйүндүрөт деп. Так даана сон. Ошон үчүн биздин ата-бабалардан акылдуу болуп кете албайбыз деп атканыбыз ошол. Аят хадистин негизинде алынган. Анан ошентип уялып эмне дейт? Адану лаху я Расулуллах. Я Аллахтын элчиси, кантип макул болбойм? Мейлем кире берсин дейт. Анан ал киши кошумча катары кирет. Дагы Пайгамбар Muhammed aleyhissalam'дын керемет хадиси бар, мындай мүмкүн болсо көбүрөөк киши чакыргыла дегенге ишарат кылган дагы бир хадис. Бул дагы muttafaqun aleyh, İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Жогорку хадисте İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. Bul hadiste mындай дейт. Ta'amul ithnayni kafis salasa ve ta'amus salasati kafil arba'a. 2 kişinin tamagı 3 kişiге жетет. 3 kişinin tamagı 4 kişiге жетет. Demek tolo чыныга айталы bir sorpo куюп бере турган болсоңуз, ошону бир аз бөксөрөк кылып, этин дагы бир аз ыкташтырып, бөлүштүрүп үйрүп туруп, 3 kişiге бөлүп берип койсоңуз болот экен. 3 kişiге жете турган шорпону 4 kişiге жеткирип койсоңуз болот экен. Бир аз ыкташтырып, мындай азыраак кылып. Мисалы,
Тамак деле аш деле ошондой, башка тамагы деле ошондой, курдагы деле ошондой. Бираз. Себеби дегенде көбүрөөк адам кирип, көбүрөөк келип чай ичип анан кайра кете турган болсо, үйүбүзгө ошончолук эмне болот? Берекелер жайт, Кудай буйрса. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дайыма тасмалга келгенде Алхамдулилlah хамдан касиран таййибан мубаракан фихи деген дуаны дайым айткан. Кыргызчасы Алла Таала үйүңөргө береке берсин. Унчукпай дулдуйуп келип чайды ичип алба, мейлем. Жакшы тургула эмес. Үйгө кирип келерибиз менен Кудай Таала үйүңөргө береке берсин. Жакшылыктар болсун деп батаны берип коюп анан туруп кеткенибиз жакшы экен. Келерибиз менен бата берип отурганыбыз жакшы экен. Мына Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ушундай кылган. Керек болсо Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эт жесе колун чайкамайынча ал тасмалдан турган эмес дейт. Ал тастаркондон, тасмалдан Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам турган эмес. Отурган жеринде эмне кылган? Колун чайкап, анан туруп кеткен. А бул биздин салтыбызда барбы, жокпу? Бар. Себеби үйгө уяттуу коноктор келсе, эмне кылган? Идишти алып туруп, балдарга кумганды карматып туруп, кумгандагы колдон келсе чаканыраак болгон жакшы. Эми үчүн кумгандын чоргосунан, оозунан сызып агып келаткан суу тасмалга же төшөккө же келген коноктордун шымына, кийимине таам калбаш үчүн жанагыреки чарага, идишке ылайыктап ошонун үстүнөн куят. Анан ылдыйраак болуп алып куюш керек, адепке ылайык. Куя берет, мит куюп кете берет. Коку сызгып ага турган болсо, сызгып ага турган болсо, ал идишке түшүп кала берет. Мунун баары адеп. Эми жаш бала болсо билбейт башында. Бир жолу куюш керек, эки жолу куюш керек, анан үйрөнүп калат. А бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Жүрүңүздөр, ваннага кириңиздер. Мынакей унитаз турат. Мына жерге колуңузга чайкай алыңыздар дейбиз. Ошо менен балдарыбызга ыңгайлуу болсун да деп отуруп, аяп отуруп, эртеңки күнү колго суу куюу менен иши болбой калабы? Бара учурашуу менен иши болбой калат. Учурашуу менен иши болбогондон кийин уяттуу коногуңуз келип атабы, атаңыз келип атабы, тайтаңыз келип атабы, ал балаңыздын иши жок. Жакшысыздар деп болот. Жакшысыздар дейт. Жакшысыздар. Болбосо жалгыз эле киши келди. Кандайсыз дегенди айта албайт. Кандайсыздар деп болот. Сизи да бар, анан дары да бар, силери да бар. Кандайсыздар. Жалгыз киши келди болбосо үйүнө. Кандайсыз деш керек, же кандайсың деш керек биротоло. А эгерде жалаң аралаш көпчүлүк болсо, анда кандайсыздар десе болот эле. Жалгыз киши келет, ошондо кандайсыздар деп коет. Болбойт, ошонун баарын үйрөтүшүбүз керек экен. Ассаламу алейкум, кандай саба, кандай чоң ата, кандай тайке, аяш ата кандайсыз деп учураштыртып, балдарыбызды колго суу куйдуртуп үйрөтө берсек, анан бара көнүп калат. Конок келе атат дегенде эле өзү эле мээсин иштетип баштайт экен. Кокуй, жылуу суу даярдайын, жана идишти даярдайын деп, ошого камылга көрөт экен балдарыбыз. Кандай сон? Анан балдарыбыздын аң сезими да тазаланат экен. Жүдөбөйт экен. Кийин да конок келе атат десе, тетиги кафеден эле нар узатып кетирип деген азаят экен. Туура эми ал деле болуп калышы мүмкүн, кээ шартка байланыштуу. Бирок колдон келсе үйгө келип кетип турганы дагы жакшы болот экен. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын дәвр хадиси бар, имам Тирмизи риваят кылган. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын митип айтып аткан нуктум дейт. Пайгамбар эмне деп айткан? Ма малаа адамиюн ви'аан шарран мин батнин. Курсакты мында келтирип толтурган идиштен өткөн жаман идиши болбойт дептир да. Эми анан эгерде табигый курсак болсо, бул алардын курсагынан айланышыбыз керек. Муну да хадисчилер ачыктаган. Кээ биринин курсагы табигый. Ал ушу жайыл тарсаркон аныкы. Кенен жайлоо. Ушундай кенен аныкы ошондой. Ал аз жесе деле, азайтып салса деле болбой эле кенен болуп тура берет. А бирок атайын тамакты ашыкча жеп, күрөгөн үстүнө күрөгөн жеп, кээ бири түндөсү обед кылат экен. Түндө 12-1-лерде туруп алып урат экен. Курсагым ачып кетти деп.
Анан кетет да. Тягана бияна. Ошол болбойт. Ошону айтып атат Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Тамактарды жей берет, кала берсе дептир. Муундар мына тикеленип калат деп да, мына кылгырып калат да мынтип. Тип-тике болуп калат экен да, жей бер мына жака. Ашкаданды мындай толо турган алып койсо да, Алланын ырайымы экен да, карабайсызбы? Жегенден кийин өйдө көздөй кете берсе жакшы болбойбу? Мындай жеткенден туктап каласызбы? Жок. Бул мындайынан да кете берет экен да, бул ашкадан. Мындайынан чоюла берет экен. Кете берет экен, тамакты алып келе да алып кире берет экен ичине. Ошон үчүн азыр да айтабыз, кандай чайнаш керек, эмне кылыш керек. Анан колдон келсе үндү чыгарбай чайнаган аракет кылыш керек экен. Эми караңыз. Эгерде мүмкүн болбой атса дептир. Мүмкүн болбой атса анда кантип келе? Анда тамак курсакты 3кө бөлүш керек дептир пайгамбарыбыз. Фасулусун литаамихи. Bir bölүгүн тамакка калтыр. Васулусун лишарабихи. Bir bölүгүн суюктукка калтырыңыз. Дагы васулусун линафасихи. Bir bölүгүн дем алганга калтырыңыз дейт. Дем албай калганча жеген болбойт экен да. Дем алганга да кичине бошорун калтыргыла дейт. Чайнабай бүкүлү жей бергендердин муну тырмактары да башкача болуп калат экен. Кээ бирөө шашып жейт. Эми аны да түшүнүш керек. Тагдырдын тамашасы ар кандай. Кээ бирөө бар атасы өтүп кетет, апасы өтүп кетет. Анан ач калып калбайын деп байкуштар мындай тезсе жегендер болот. Аны да түшүнүш керек. Жаман көрбөш керек. Акырын мындай ылайыктуу адамдар түшүндүрүп айтып, тамакты көбүрөөк чайна, ашказаныңа бооруң ачыр. Ашказанда сиңире албай кыйналат. Көбүрөөк чайнасаң бат сиңет депчи. Ушундай экен. Ошондуктан эми тамактануунун бир нече адептери бар. Ошол адептердин ичинен бир 13-14-ün айтып берген аракет кылабыз. Биринчиси ан якуна тааму халалан таййибан. Биринчиси адалдан тамактануу. Арамдан тамактана турган болсок, ал аң сезимибизге, ыйманыбызга, ибадатыбызга баарына таасирин берет. Анан бизден тарбияланып аткан балдарыбызга чейин таасирин берет. Бүгүнкү күндө Кудайдын бетин аргысын, апасы менен атасы кандайдыр бир үй бүлө да, үй бүлө болгондой болот экен. Келишпестик болуп, ары бери таарыныш болуп, анан кайра жарашат да Кудай буйруса. Ортодо багы 1 ай 2 ай таарынышып калса, балдары кирип, ороңдоп, атасына өйдө сүйлөп, же апасына өйдө сүйлөп, туура эмес да ошол. Таарынышса ата-эне таарынышып атат. Бирок баланы эч ким ажырата албайт да. Атасы өмүр бою ата бойдон калат, апасы өмүр бойдон апа бойдон калат. Ошон үчүн аял менен күйөөсү айтыш керек экен да. Айнанайым балам, ал сенин атаң, жаманбы, жакшыбы силердин атаңар деш керек. Ошол үчүн эркек дагы, балдарым, кыздарым, апаңар баары бир силердин апаңар. Эч качан апаңарга жаман айтпагыла, сыйлагыла. Сен ал экөөңөр тең, сенин бешөөңөр тең, онооңордун тең, ал апаңар болот. Деп эркек киши дагы эмне кылып коюш керек экен? Балдарды аралаштырбаш керек экен. Аралашса дагы жакшы жагына. Ата, апа, жарашыңыздар, сиздер эч качан ажырашпаңыздар, биз кыйналабыз деген сыяктуу сөз айтыш керек. Жок анан жанагындай кыял көрсөтүп, мен сени ата дебейм, мен сени апа дебейм. Жок андай өтпөйт. Анткени биз билбейт экенбиз кээ бир нерселерди. Ата-эненин ортосунда гана калып кала бере турган, сыртка чыкпай турган маселелер болуп калышы мүмкүн экен. Аны кийин балким өзү айтышы мүмкүн. Ошондой. Ошон үчүн адалдан тамактанбасак, балдарыбыз кайдыгер, орой, кол көтөргөн балдар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн адалдан тамак ичкенге эмне кылып келебиз? Аракет кылабыз. Биринчиси. Экинчиси ан-нияту бил акли литакуяти ала ибадатилlah. Алланын буйруктарына, Аллах Тааланын буйруктарын аткаруу үчүн, күч топтоо үчүн тамактанат экенбиз. Себеби ач бала менен ток бала ойнобойт дегендей, курсагы ачка болгон адам ардемкени ойлонуп кетиши мүмкүн экен да. Ар кандай. Ошон үчүн үйүндө келинчектери, кыздары жакшы тамак берип турган эркектер көрүнгөн жактан тамак үмүт кылбайт экен. Эгерде үйүндө жакшы тамак жасалып берилбесе, убагында камылга көрүлбөсө эркек курсак тойгузунун айласын ар кайсы жакты мындай үмүт кылып издеши мүмкүн экен. Ошон үчүн үйдө кыздарыбызга үйрөтөлү. Айнанайын кызым, эгер турмушка чыга турган болсоң, баягы 4 нерсе бар эмес беле? Барган жериңде күң бол, күйөө сага, күйөө бала сага кул болот. Барган жериңде жер бол, күйөө бала сага асман болот. Барган жериңде бешик бол, күйөө бала бешиктин туткасы болот. Анан 4-үнчүсү, күйөө бала сенден жагымсыз нерсени көрбөсүн, жагымсыз сөз, ачуу сөздөрдү, заар сөздөрдү,
сөздөрдү укпасын кулагы менен. Жана мурду менен жагымсыз көпкө чейин жумалап туруп калган таштандынын жыты келип мурдуна кирип кетпесин. Кызым, күйөө баланы чык этип чекчек жакшы кара. Анан кийин мына ошол Асма энебиздин кеңеши, осуяты кызына болгон. Кошумча күйөө баланын тамагын жакшы кара. Даамдуу кылып, татынакай кылып, колуңдан келсе жүрөгүң менен берилип жасап бер. Эптеп-септеп тамак жасап бербе кызым. Деп эмне болсо дагы биринчиден 5 мал намазыңа бекем бол, күйөө баланын ыраазылыгын тапсаң эле бүттү, сен бейишке чыгасың деп. Ошону үйрөтүш керек экен кыздарыбызга. Антпесек өзүнө жараша жооп берип кое бер. Андан мындай десек, анан өзүнө жараша деп кайра үйүңүзгө акырын алып келип жеткирип коюшу мүмкүн. Ушундай болуп калат. Ошон үчүн баары аялдар жеңет. Болгону сабыр кылып, балага баладай, кызга кыздай талим тарбиясын берип, тазалыгын эле бекем кармап, анан көп аратырлык, сүйлөө аратырлык эмес, Куран окуп, китеп окуу менен алектенсе, бирдекеге сүйлөгүсү келсе эле китеп окуй бериш керек өзү. Көбүрөөк иш кылып жүрсө, кээ бир ушундай экен го табиятында. Аялдардын көбүнчө ачуусу келгенде бир нерселерди үйдүн тазалыгын катырып калат. Ачуусу келип калган экен деп күлүп калабыз дейт. Ансаңар ошондой бир иш менен алектенсе, Кудай буйрса баары жакшы болот. Ошол үчүн эркекте эмне кылыш керек? Аялды кордобой, мына бөпөлөтүп карап алыш керек. Бул экинчиси. Үчүнчүсү госул ядайн каблал акли жайдидан. Тамактанганга чейин эки колду жакшылап чайкап алыш керек. Колду жууш керек деген туура эмес. Кээде жаңылып сүйлөп алабыз. Мына жалаң шаар жакка калптанып калгандар да болуп атпайбызбы? Эгерде айылдуу салсананы, айылда жүргөн, салсананы кармаган, сөзгө маани берген, аксакалдардын жанына келип алып, келиңиздер колуңуздарды жууп алыңыздар десеңиз, менин колум эмне булганыч белет. Колум таза эле деп туруп, атайын какчтап таарынышы да мүмкүн. Ошон үчүн ал жерде эмне дейткенбиз? Келиңиздер колуңуздарды чайкап алыңыздар дейбиз. Таза нерсени жууса эмне дейт? Аны чайкоо дейт. Булганган нерсени жууса аны жуу дейт аны. Булганган нерсеге суу куюуну аны жуу дейт экен. Ал эми таза нерсени дагы жуй турган болсок, аны чайкоо деп элек. Ошон үчүн бизде адатта келгиле колубузду чайкап алалы, же колду каяка чайкап алалы дейт экенбиз. Мына ошол бул дагы адепке ылайык. Төртүнчүсү. Вад'у таам ала сафаратин мавдуатин алал арди. Жерге төшөлгөн тасмалга тамактануу дептир. Көрүнгөн жерде басып, тияка бурчка отура калып, бул бурчка отура калып, анан көрүнгөн жерде көтөрүп мына тамактана бербейт экенбиз. Атайын бир тамак кое турган бир орундук даярдап, ошол жерде анан тамактанышыбыз керек экен. Көрүнгөн жерде эле бурч-бурчта эле айнекке туруп алып эле, же бир стульчикке мындай чекеге отура калып, мен ошол жерден эле тамактана алам деп тамактана берсек, бала чакабыздын алдында да кадыр баркыбыз өзүнөн өзү жоголот экен. Ошон үчүн бала чаканы үйрөтүш керек экен. Кана балдар, тасмалды салгыла, тасырконду салгыла. Ошол жерден тамактанам деп тамактаныш керек. Бешинчиси. Al-julusu jathiyan ala rubbati wa ala zahri al-qadamayn aw nasbu al-yumna wal julus ala al-yusra. Баягы эки тизени бүгүп отурабыз. Мындай таар учурларда буту оорубагандар, буту жакшынакайлар ошолор эмне кылат экен? Же бир бутту өйдө кылып алып туруп, экинчи бутту төшөп алат экенбиз. Бир бутту тике кылып, мындай кылып. Тизени өйдө тургузуп алабыз го. Себеби ич бүктө өлүп калат экен дагы. Көп тамак жебегенге шарт түз берет экен. Ажананда стульчиктерге жана орундуктарга отуруп алат экенбиз. Мындай отуруп алып, жөлөнүп алып, же дивандарга отуруп алып. Алып кире берет экенбиз тамакты. Жебейбиз айдан, алып киребиз. Мындай эле алып кире беребиз. Өзү эле кете берет нары көздөй, пресстелген бойдон. Чөптү пресстегендей. Алтынчысы. Ар-ридо бил мавжуди минат таами. Бар тамакка ыраазы болуу. Колунан келгенин алып келди деп, аялыңызбы, кызыңызбы, өзгөчө кыз балдар да байлайды. Ал атам жейт, атама тамак даярдап берем деп, бечара кызыңыз далбастап даярдайт да колунан келсе. О, кызым, тамаң аябай сонун болуптур. Biraz эле туз өтүп кеткен болбосо, сонун болуптур кызым тамаң. Экиде тузун кичине азыраак кылып кой. Сонун болуптур, тамаң аябай даамдуу болуптур деп коюш керек. Кыз ошондо учуп калат экен. Кээ бир кыракы жеңелер дагы өзү чалбай, жазбай, кыздар аркылуу жаздырат го туурабы, телефондон атаң каерде келет сурап койчу деп. Кызыңыз чалса ачууңуз келбейт. Бирок жеңелер чалса, келин балдар чалса, эркектин ызырынып башташы мүмкүн. Ошон үчүн кыз бала менен ата жакын болгон жакшы. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дагы bir жактан катуу чарчап келгенде Фатима энебиз эркелетип тосуп алып экен пайгамбарыбызды. Бир риваятта келет,
көзүнөн өпчү дейт. Бир риwayatта келет, маңдайынан өпчү дейт. Ата, кандай мынча кыйналдың? Аябай кыйналгансыз го деп мындай эркелетип тосуп алчу экен. Бүгүнкү күндө кыздарыбыз ошону тосуп алабы, тосуп албайбы? Biz мээрим төксөк тосуп алат, мээрим төгүп эркелетпесек тосуп албайт. Ошон үчүн кичинекейинен үйрөтүш керек. А бул биздин салтыбызда барбы, жокпу? Бар. Эрезеге жетип баштагандан баштап эмне кылат биздин салтта? Кыз баланы төргө отургузат. Бар этекке отурбай төргө отур. Эгер келин келген болсо, жаңы келиндер келген болсо, бүттү ошо жеңең чай коет. Жардам берсең берип кой. Бирок чай ичип мына отур дегенде кыз бала эмне болот? Төр жакка отурат. Эптеп сый кылуу үчүн. Ошол жерде сыйга көнөт. Анан кийин төрдөн кийин о турмушка чыгат, турмушка чыккандан болду. Үйдөн чыккан кыз чийден сырткары деп жеңеңе, келиниңе киришпе. Киришсең дагы жакшы жагына кириш. Жашооңор сонун, мо жакшы экен деп. Келип алып анан сын пикир айтып, жашынакай жашап аткан агаң менен жеңеңдин, жашынакай жашап аткан иниң менен келин балаңдын жашоосун талкалаба деген сөз экен да, мындайча айтканда. Ошон үчүн кыргыз сонун айткан. Үйдөн чыккан кыз чийден сырткары деп. Бүттү. Ошон үчүн аял киши күйөөсүнүн кабары жок, төркүнүнө жардамдашканга да болбойт. Аны кыргыздар эмне дейт? Кыздан алган жарыбайт деп коет. Жалаң кызга бериш керек. Берсеңиз бериңиз, албаңыз. Эгерде күйөө бала өзү жок ата апа биз бул экөө кызыңыз экөөбүз кеңешип, ушун атайын белек кылалы дедик деп бир нерсени белек кылган болсо ал башка маселе. Эң негизгиси бир нерсе берип атса да абайлашыбыз керек экен. Күйөөң билеби, күйөө бала билеби мунуну? Аны учпай эле рахмат кызым деле көтөрүп кете бербеш керек экен да. Ооба билет десе, жакшы, аны билбейт десе, токтот кызым, апар наракка. Кереги жок. Ачка калып калсак да суу менен нан жесек дагы өзүбүздүн тамакты өзүбүз жасап жейбиз кызым. Кой антпегин деп. Себеби бала менен кыздын ажырашышына себепкер ошол болот бирден бир. Экинчиден Алланын өкүмүнө каршы чыккан болот. Шарият боюнча ал аял киши күйөөсүнүн кабары жок, сыртка бир нерселерди ташып таратканга эч качан мүмкүн эмес. Андан кийинкиси, ана тамакты айыптабоо. Тамакка айып айтпоо. Тамак сонун жакшы деп эле жей бериш керек. Эгер жакпай калды, рахмат кызым, мен бүгүн чай эле ичейинчи деп, же балам же келинчеңизди айтып, тамак кандай тамак келсе дагы, рахмат. Мен жөн эле чай ичип алайынчы, суу ичип алайын деп коңуз болду. Анан жетинчиси көпчүлүк болуп тамак ичкенге кызык кыла деп. Жалгыз ичсеңиз аппетит үйдө мына бирден экиден бала болуп атпайбы азыркылар? Ден соолугу болуп туруп деле 5тен анан 5 жыл 6 жыл өткөрүп туруп анан пландап Кудайдын буйругу менен ал деле. Анан бир бала болуп 2-3 болду ошо менен. Ошон үчүн ал балдардын аппетити жок экен. Мына сайыз убагында отурган агалар отурат. Керек болсо үйдө тамак албай калса кошунасында бири-бирин чакырып эле ошол жерден чогуу эле чай ичип берчү, туурабы? Мен аппетитим жок эле деген бала болгон эмес ал учурда. Тасмалга эмне койлоп быр жок эчтеке. Шарт жейсиң, шарт турасың. Ошон үчүн жөтөл грип деген анча-мынча келсе окуй орустар айткан не туда попал деп мындайдан кетип калган. Себеби кыргызда сонун сөз бар. Аш барган жерге дарт барбайт дейт. Аш барган жерге дарт. Ток бала Кудай буйрса Кудайдын буйругу менен анча-мынча орус сыркоо жолобойт экен да. Кыймыл, курсак ток бала, курсагың ток болсун, эки колуң шок болсун дейт го. Бала жеш керек, ойнош керек, окуш керек, ойнош керек, окуш керек. Мабагыраттан китепте келгендей. Оюнсуз сабак, сабак оюнсуз арам деген. Кээ бир бар экен 24 саат бою сабакка байлап койгондор бар. А баланын мээзи ачып кетиши мүмкүн. Нервтен да кетет экен кээде. Ошон үчүн баланы ойной турган маалда ойносун, окуй турган маалда окусун. Ушундай кылыш керек, көңүл буруш керек. Ичиндеги буктар, энергиялары сыртка чыгарыш керек ойноп бала. А биздики эмне болот? Сотка менен отуруп атат. Эки көзү, кээ биринин бир көзү жакындап калат экен, катып калат экен мынерден. Кээ бириники эки көзү жакындап катып калып атат. Иштебейт бияка. Сотка тиктей берген. А биз эмне кылып атабыз аны? Упчунун ордуна упчу кылып берип атабыз. Азыр сонун болуп калбадыбы? Сотканы алып коет, ата-эне жыргайт, биякта өзүнчө бөлөк телефон менен ардемкени көрүп отура берет, пайдасы жок. А балага колуна телефонду ыргытып берип койма, мына карап отура бер деп. Ошо менен баланын мээси токтоп калып атат. Убакыт бүтүп калды. Кудай буйруса 7-чи адепке келдик. Тамак ичкенде көп колдордун болуусу жакшы, көпчүлүк менен тамактануу жакшы деген жерге келдик. Кудай буйруса кийинки жумада ушул жерден улантабыз. Аллаху манфa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya rabbal alamin. Hazreti Umar radhiyallahu anh ayткандай, көп балалуу болуп, бир балабыз бизге кызмат кылса, калган бала чакабыз элге, жерге, динге кызмат кылган болсун. Валхамдулиллахи rabbil alamin. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.